Өткөнкү ролигибизде убада кылгандай эле, бүгүн Хасан Саббахтын окуясын улантмакчыбыз. Хасан Саббах качып жүрүп Аламут чебин көрүп калат. Бул чеп өтө бийик тоонун үстүндө жайгашкан эле. Айланасы болсо тайгак аскалар менен куурчалган. Ага жетүү үчүн бир гана кууш жол бар болчу. Чепти багындыруу үчүн 350 метр бийиктиктеги аска аркылуу чыгуу көпчүлүктүн колунан келбейт болчу. Ал эми Аламуттун айланасы чаң жолдор менен курчалып, душмандын келе жатканы алдын ала эле асманга көтөрүлгөн чаңдан улам билинип калчу. Батинилердин башчысы күн сайын өз тарапташтарын чепке жөнөтүп, аны кантип алуунун планын ойлоно баштайт. Бара-бара Аламуттун ичинде да тарапташтар көбөйүп, ал жерде төңкөрүш жасайт. Жыйынтыгында 1090-жылы Аламут чебин өз колуна алат Хасан Саббах. Натыйжада Низарилердин мамлекетин кургандыгын жарыялайт. Бара-бара Персия, Сирия аймагында ушул эле ыкмалар менен чептер жана шаарлар багындырыла баштайт. Дал ушул жерден Селжук жана Аббаси халифаттары менен аеосуз күрөшөт. Аламут чеби мындан ары батинилердин тарбияланчу базасы болуп калды. 12-20 жаш аралыгындагы жамаат мүчөлөрү бул жерден физикалык көнүгүүлөрдү аткарып, дайырлерден таалим алып, тийиштүү буйрук алган соң башка жерлерге тарап өз идеологиясын жайылтышкан. Сабактарда адамды колдобар болгон нерселер менен өлтүрүүнүн ыкмаларын үйрөнүшкөн. Буга кошумча актёрдук чеберчилик сабагы да бар болчу. Анткени душманга сыр алдырбоо үчүн бул эң керектүү өнөр болчу. Түрдүү тилдерди үйрөтүү аркылуу тарапташтарын чар тарапка жөнөтүп турган. Хасан Саббах тарапташтарынын санын көбөйтүү максатында магия, нумерология, каббализм, астрология илимдерин үйрөнүп, аларды колдончу. Анын диний философия менен биргеликте дары чөптөрдүн илими жана медицинадан да түшүнүгү бар болчу. Аламуттун ичинде атайын жаннат сымал бир бакча курулуп, ал эми чептин коридорлорунда ар дайым кара куурай түтөп турчу. Белгилүү европалык саякатчы Марко Поло өз китебинде батинилердин методикасын укмуштуудай сүрөттөгөн. Бир нече тарапташтар күн сайын сабак алып жүрүп, эң мыктылары Хасан Саббах менен жолугушуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. Ал жерде Саббах аларга опиумду сууга аралаштырып ичирер эле. Наркотикалык затты ичкен жаш жигиттер уктап калчу. Атайын желдеттер алардын ар бирин караң бир бөлмөгө алып барып жаткызып койчу. Уйкудан ойгонгон жигит көзүн ачса караңгы жана жыты адам чыдагыс бир жерде экендигин байкайт. Айланасында болсо жылан чаяндар. Жанында казанда боркулдап кайнаган кара май. Бир заматта кара кийимчен бирөөлөр келип сабай башташат. Акыл ээсин одарып, бул кыйноолор көп убакытка созулган. Аягында отко кызытылган темир менен денесин күйгүзчү жана бул Хасан Саббахтын тозогу деп айтышчу. Соогон жигитке кайрадан опиум суусун ичирип, уктаган абалында Аламут чебинин ичиндеги жасалма бакка алып барышкан. Ал бактын ичинде мөмөлүү дарактар, шараккан суулар жана көк майсаң бар эле. Көзүн ачкан жаш жигиттердин ар биринин жанында сулуу 4-5 кыздар келип, бири шарап куюп жатса, экинчиси жүзүм сунуп турчу. Таң аткыча алар менен шарактаган жаштар ого бетер мас болуп калчу. Бактын ичинде атайын жасалгаланган сүт көл жана бал көл да бар болчу. Ал жигиттерге ар дайым бул Хасан Саббахтын бейиши деп айтып, кулагына бул нерсени куюшат болчу. Уктап калган жаш жигиттерди желдеттер кайрадан Саббахтын бөлмөсүнө алып келишет. Ойгонгон жаш жигит Саббахты көрөр замат ордунан атып туруп ага жүгүнөт. "Эмнени көрдүң уулум?" деп сурайт Саббах. Жаш жигит "Мен сиздин тозок жана бейишиңизди көрдүм" деп башынан өткөзгөн окуяларды айтып берет. Саббах: "Эгерде менин жолумда бекем болсоң, мындай жыргалчылыктардын көбүн түбөлүк көрөсүң. А бирок бизди сатып кетсең, сен көргөн менин тозогум 1000дин бири эле болуп калат" деп айтчу. Муну уккан жаш жигит өмүрүнүн аягына чейин батинилерге берилген жана өлүмдөн да артка тартпаган бир маңкуртка айланып калчу. Ошентип мындай ыкмалар аркылуу Хасан Саббах Селжук өлкөсүнүн көпчүлүк аймактарында өз бузуку ишенимин тарата баштайт. Тарапташтар күн сайын көбөйүп, көп убакыт өтпөй, жалпы жонунан 200-ге жакын чепти багындырууга жетишет. Көпчүлүк учурда ачык согуштук аракет кылбастан, колук жана жашыруун ыкмалар менен элдин жүрөгүнө коркунуч салууга аракет кылышкан. Буларга каршы болгон соодагер, аалым, аскер башчы жана сарай кызматкерлери эртең менен жастыгында бир канжар сайылып турганда күбө болчу. Жанындагы катта "Биз сага өтө жакынбыз жана Хасан Саббахтын саламын сага жеткизип жатабыз" деген сөздөр жазылчу. Саясатчыларды шантаж кылуу, аларды өлтүрүү, пара менен сатып алуу жана түрдүү психологиялык ыкмалар менен согушкан батинилер тапшырма кылаардан мурун хашхаш, башкача айтканда наша чегип алып кылгандыгы үчүн калың эл буларды хашхаши деп атачу. Алардын бул аты жалпы Европага да бир аз өзгөргөн, ассасин деген ат менен белгилүү боло баштайт. Мындан ары алардын канжарын тааныбаган адам калган эмес.
Тарапташтары көбөйгөндө Хасан Саббах Селжуктардын борбору болгон Исфахан шаарына кызыга баштайт. Муну уккан Селжук султаны Меликшах Батыни балесин түп тамыры менен жок кылам деп көптөгөн жолу Аламутка аскерлерин жөнөтөт. Күндөрдүн биринде Селжуктардын бир элчиси Аламуттун алдына келип, Хасан Саббахка Султан Меликшахка багынгын деген катын окуйт. Муну уккан Саббах жылмайып туруп, чептин чатырында турган 4-5 ак кийимчан аскерлерине Хасан Саббах силерге бейиш тартуулайт деп кайрылат. Муну уккан желдеттер дароо канжарларын кынынан чыгарып, өздөрүн мууздап, аскадан ылдый карай өзүн таштайт. Менин ушул сыяктуу 70 000 тарапташым бар. Сенин падышаң менден багынуумду талап кылгандай, ушундай аскерлери барбы деп сурайт Саббах. Болгон окуядан таасирленген элчи муну сарайга жеткизгенде, бул укмуштуудай кабар элге тарап кетет. Султан Меликшах Низамул Мулкту Аламут чебин багындырууга жөнөтөт. Бирок жортуул ийгиликсиз болуп, султан ачуусун аймактагы башка батинилерден чыгара баштайт. Мындай абалдан ызаланган Хасан Саббах кимде-ким өлкөнүн башкы вазири жана султандын аталыгы болгон Низамул Мулкту өлтүрсө, ага бейиш тартуулай тургандыгын убада кылат. Дароо бир жылдет чыгып, Селжук аскерлеринин арасына дервиш кейпинде кирип, Низамул Мулкка жакындаганда канжарын чыгарып жүрөгүнө саят. Батинилер көпчүлүк учурда каршылаштарын коомчулуктун элдин ортосунда өлтүрүшчү. Өлтүргөн соң эч жакка качпастан, сыймыктануу менен силердин араңарда биз көппүз, жакында Хасан Саббахтын тозогун көрөсүңөр деп коркуткан соң өздөрүн да мууздап салышчу. Натыйжада ошол доордун аскер башчылары үйдөн чыгаардан мурун кийиминин астынан соот кийип калышкан. Устаты жана вазири болгон Низамул Мулкту жоготкон Меликшах убактылуу Аламут чебине болгон чабуулун токтотот. Бирок көп убакыт өтпөстөн өзү да батинилер тарабынан ууланып, 38 жашында шейит болот. Султандын өлүмүнөн кийин Селжук дөөлөтүндөгү такты үчүн болгон согуш крестилердин жортуулу жана фатимилердин алсыроосунан улам низарилердин өсүшүнө укмуштуудай бир өбөлүгү түзүлөт. Бийлигине мас болгон жана алжып калган Саббах өз көлөкөсүнөн да коркотурчу абалда жашап калат. Ээлеген тактысына көлөкө түшүргөн 2 уулун да өлтүрүп салат. Атасынан кийин Меликшах уулу Беркиярукта өз өлкөсүн батинилерден тазалаганга аракет кылып, бирок майнапсыз болот. Андан кийин тактага отурган иниси Мухаммад Тапар алар менен көрүшүп, бирок натыйжа бербейт. Натыйжада батинилердин колунан ажал табат. Ал эми анын иниси Султан Ахмад Санжардын Аламутту багындырам деген ниети да ишке ашпай калат. Анткени таңда адаттагыдай жастыгынын башында сайылган канжар менен биз сага өтө жакынбыз деген кабар алат. Кийинчерээк ал катты анын батыни болгон бир күңү сайып кеткени маалым болот. Ошентип Саббах өмүрүнүн аягына чейин 30 жылга жакын чептен чыкпай жашайт. Ал жерде бузуку китептерин жазып, өз тарапташтарын кантип көбөйтүүнүн айласын түзүп, түрдүү стратегиялык жана тактикалык кадамдарды кылат. Мысырдагы фатимилерди жок кылган Салахуддин Аюби үммөттү Батини балесинен куткарам деген ниети менен чоң аскер топтой баштайт. Батинилердин башчысынын артынан болсо эң мыкты баш кесерин жөнөтөт. Бирок күндөрдүн биринде ал да жастыгынан сайылган канжар менен "Бул канжарды сенин жүрөгүңө саяп койгонго да кудуретибиз жетет" деген катты көрүп, ого өтөр ачууланып, айланасындагылардан шек санай баштайт. Бир тоон тазалап, батинилерге каршы ого өтөр күчтүү даярдана баштайт. Көп өтпөй Батыни элчиси келип, аны кабыл алган Салахуддин Аюбийден баары чыгып кетүүсүн суранат. Акырында падышага эң жакын болгон 2 жан сакчысы калат. Алар да чыксын деген элчиге султан: "Булар менин эң ишенген адамдарым, эч жака чыкпайт." Анда элчи: "Эгерде буларга ушунчалык ишенсең, мени өлтүрүүгө буйрук берчи" дейт. Султан буйрук берет. Бирок 2 жан сакчы ордунан козголуп да койбойт. Элчи жылмайып туруп 2 жан сакчыга: "Эми мен силерге султаныңарды батинилик үчүн өлтүргүлө" дегенде эле 2 сакчы кылычтарын кынынан чыгарат. Муну көргөн Салахуддин Аюби аябай таң калып, эмне кылышты билбей калат. Ошол күндөн тарта султан баш кесерлерин чакыртып, согуш даярдыктарынан баш тартат. Террордун ана башчылары болгон батинилердин колунан жалпы жонунан 3 халиф, 6 вазир, көптөгөн шаар акимдери жана аалымдар, ошондой эле 2 Европа падышасы ажал табат. Дал ушул хашшашилерден таасирленген крестүүлөр кийин өз мекенинде учурдагы масондордун ана башчысы болгон Тамплиер орденин түзөт. Чыгышта аларды тапынакчылар деген ат менен таанышат. Бул уюмда Хасан Саббахтын аскерлери сымал мыкаачы, динди жамынып алып саясий топтордун кызматын аткарган жалданма киши өлтүргүчтөргө айланган. Батинилер Хасан Саббахтын өлүмүнөн кийин ичара так талашууга түшүшөт. Бара-бара бийлигин жоготот. Анын үстүнө алардын шарап ичүүсү, чочконун этин жегендиги, орозо тутпагандыгы,
зына кылууга жада калса динден чыккандыгын айтып, чокунууга да уруксат берүүсү такыр эле мусулманчылыкка дал келбеген бир абалга алып келет. Сыртынан мусулман көрүнгөн батинилер негизинен крестүүлөрдүн жана христианчылардын колундагы бир курал болчу жана ар дайым биргеликте мусулмандарга каршы аракет кылышчу. Бирок бара-бара бул көрүнүш карапайым батинилерди да чочутуп, алардын катарын суюлта баштайт. Анын үстүнө убагында Низамул Мүлк тарабынан курулган миңдеген исламий медреселер элдерди агартып бузуку диний түшүнүктөргө каршы турууга бекем кылып коюшкан. Яжуч-Мажуч сымал каптаган монголдор Низарийлер менен Аббасийлер халифатын жок кылууга аракет кыла башташкан. 1256-жылы Хулагунун кол астындагы монгол аскерлери Аламут чебине жол тартышат. Бул чепти багындыруу оңой эместигин байкаган Хулагу чептин астынан туннел өтмөк каздырып, күйүүчү май жана пороктун аралашмасын колдонуп, чепти жардырып жиберет. Ошентип, көптөгөн жылдар бою эч кимге багынбаган батинилердин борбор шаары талкаланып, жер менен жексен болот. Жыйынтыгында жараткан Аллах чектен ашкан бир зулум жамаатты андан өткөн бир залымдын колу менен талкалап жок кылат. Батинилерден калган чептерин жана шаарларын кийинчерээк Султан Бейбарс талкалап жок кылат. Ошол күндөн тарта Исмаилийлер Персия, Афганистан, Орто Азия, өзгөчө Тажикстандын Бадахшан аймагында, Сирия жана Хиндистан тараптарга чачылып отурукташып калышат. Атадан балага калган бийлик аркылуу Исмаилийлер өз имамына баш ийишип келишет. 1830-жылы Исмаилиттердин 46-чы имамы болгон Ага Хасан Али Шах Персиянын шахына күйөө ала болуп, падыша тарабынан Ага хан наамын алат. Ошол күндөн тарта бул наам мурас катары берилип келет. Учурда 62 жылдан бери Низарийлерди Керим Ага хан 4-чү башкарып келет. Низари ишенимине ылайык тапкан акчанын 5тен бири ага зекет катары берилет. Натыйжада 13 миллион долларлык мал мүлкү кайдан пайда болгондугу дагы түшүнүктүү. Швейцарияда туулуп, Франциянын жарандыгын алган жана ири державалардын падышалары тарабынан сый көргөн Ага хан 4-чүнүн карамагында 80 000 кызматкер жана 100 000ге жакын ыктыярчы бар. Тарыхтагы ана башчысы Хасан Саббах сымал тоолуу аймактарда окуу жайларды курууга кызыгышат. Бир учурда Ахлы Сунна жолундагы мусулмандардын түбүн оюп, монгол жана христиан жортуулунун астында мусулмандарды алсыратып койгон жана ичара бүлүк салган бул топту учурда да кээ бир сабатсыз адамдар ээрчип кетүү коркунучу бар. Учурда да үммөт арасында көптөгөн Хасан Саббахтар чыгып, ислам этикеткасын жабынып алып, дин душмандарына мусулмандарды багындырып бергендер бар. Кудай Таалам акыйкатты ак деп билип, ак жолдо жүрүүнү, адашкан батылды батыл деп билип, андан алыс болууну насип этсин.